Артында Россиядан Мирден birinci nöbetsten alıp geldi. Bundan olanda şu sizlerge okşalı uşunday zaldan çoğaygan, uşul жерден өскен uşul болады. Азыр жетишкендиктерди көп көргөздү. Былтыр барып, Next Испанияга барып, экинчини алып келген. Онда да Мирден. Быйыл өткөндө барып, 1 ай болду элек. Мирден Погребнику биринчи месттен алып келди да бала. Результаттар аны жакшы көргөзүп. Молодец. Силер дагы эмгекти кылсаңар, ушундай чемпион болосуңар, макулбу? Залдан эмес ол. Баланын өзүнөн болот. Макулбу? Эмгекти кылгыла, алып калган эмгек кылсаңар, ушундай чемпион болосуңар. Ушул эле залдан чыккан ушул болот. Анан кийин мерден дагы бир чемпионубуз бар, кел. Эген. Мына Эген мерди. Бул да ошо Карагылжандын уулу. Ушул жерде өсүп чоңойгон, ушул мектепте окуган өзү. Мына ушул мектепте чоңойгонбуз экөөбүз тең. Бул дагы чемпион болгон көп жерлерде. Боевой самбодан чемпион болуп жүргөн, Россияда көп немелерди көргөзгөн. Жетишкендиктер, результаттары жакшы. Шундай эле эмгек кылгыла силер дагы жигиттер, макулбу? Анан дагы бир кел, Нургелди. Мына бул адам куд ушу залдан кеткен. Бул дагы Кыргызстан чемпиону болуп калды, Кудай кааласа. Результаттары жакшы. Боксу, кикбоксу, ММА. Полный результат көргөздүм да бул. Бул дагы менин окуучум. Силерде эле болуп, нөлдөн ушундай болсо, будан жаман условияда баштаганбыз. Чемпиондорго кол чабып койгола. Эмнедейбиз? Биринчиден окугула, өскүлө, андан кийин спортто койгула. Спортто дейт бул аябай кыйын болот. Оңой жол менен келген ийгилик эч качан болгон эмес. Азыр агайыңар айтты. Зал башка залдан или башка тренерден эмес, өзүңөр менетиңерден ошо канчалык көп менет кылсаңар, ошончолук өзүңөр ийгилик деген бул калып калган эмгек жана бул Кудайга ишенүү деген сөз да. Ишенип эле силер менет кылсаңар, силерге дагы бир күн ушундай чоң ийгиликтер насип этет. Алан мына агайыңардын аябай опытный бул агайыңар, аябай жакшы. Мындай тренерлер дагы канча-мынча балдар да жок. Бул агайыңар сөзүн уккула, бул агайыңар силерде келечекте ошо азыр айтмакчы Азиянын, дүйнөнүн жана силер эңсеп аткан бир гана UFC'ге алып бара турган агай ушул. Ошого силер чемпион болуш үчүн окугула, жакшы окуп, биринчи очередь. Анан алдыга ошондой жылышпап, эмне дейбиз? Аллам жол айылдамачлап дейт. Анан ал заман талабына жараша силерге дагы бир условия жакшы условиялар керек. Эмне дегенде азыр заман өнүгүп атат. Биз дагы ошол маселе боюнча буюрса акимчиликке, айыл өкмөттөргө кайрылабыз. Эмне дегенде бул жакта өзүмдүн эле инилерим бар. Мен дагы ушу силерди бийик дүйнөлүк аренадан көргүм келет. Башка жерлерге барсак деле азыр аябай жакшы условияда кылгандар бар да. Азыр заман мурдагыдай эмес. Сиз айткан заман эмес азырчы. Действительно силерге каражат башка жактан керек жардам. Бул боюнча да маселени көтөрөбүз. Силер менетти кылгыла калыкпай. Хорошо? Зал 2023 жылы май айында ачылган. Залды өзүбүздүн Карагылжан жаштары 10-12 бала патриот акаларыбыз бар экен, ошолордун салымы менен ошолордун кош немелери менен ачып алдык залды өзүбүздүн күчүбүз менен. Ушул жерден ачылганыбызга 5-6 ай болду. 5-6 айда результатыбыз жакшы. Буюрса Кыргызстандын көп жерлеринде бар, чемпион балдар бар. Дүйнөнүн чемпиону бар. Россиянын чемпиону бар. Чемпиондорубуз көп, результатыбыз жакшы. Анан жетпеген нерселерибизди алдык. Дагы жетпеген нерселерибиз көп. Эми Кудайга шүгүр ушул жерде патриот анча-мынча акаларыбыз бар экен, ошолор жардам берип, көп нерсе өзгө жардам берип атышат.
Жардам эми ушу залыбыздын кичине условиясы начарыраак болуп атат. Балдарга кичине условия болсо эле. Анан алыстарга Бишкек жак Скөлдөргө чыкканда кыйналып калып атабыз. Кээ бир балдардын ата-энесинин шарты жогораак болуп калат. Кээ бир күчтүү балдар көп, шарты жок болуп калып бара албай калат да. Анан ошолорго кичине патриот агаларыбыз кичине жардам берип, неме кылып турса жакшы болот менен. Анан раздевалкабыз жок. Мартын кийимдерибизди жергеле таштап коебуз. Көп эле нерсебиз жетишсиз өзү негизи. Дагы мондай физический подготовкага иштей турган аспаптарыбыз жок. Железкаларыбыз жок, резинка көп эле нерсебиз жетишсиз да. Ордон келишинче аракет кылып өзүбүз кылып атабыз. Сендерде именно каралган сендерде экинчи балдар аябай көп болуп кетти. Ташкентчилер көбөйүп, жаштар жаман жолдорго баскан жаштар көбөйдү. Балдарды ичкен балдарды көрдүм, чеккен балдарды көрдүм. Анан кийин өзүбүз аракет кылып жүрүшүн ачалы деп баштап ошо жаман жолдорго балдар ушул жака келип башыкса, спорт менен жүрсө жакшы да балага. Азыр ушу ата-энелер айтып жатыр, айтып, да көчөдө көп жүргөн балдар азыр залдан кийин барып уктайт, дей салат. Мен Жорокул болуп келди. 5 февраль 2003 жылы Каралжар районунун Каралжар айылында тууп өскөм. Баке Ишмаматов орто мектебин 2018 жылы аяктап, ал учурда спорт менен алекмин. Өзүмдүн спорттогу жетишкендигимди айтсам, Кыргыз Республикасынын 3 жолу грэпплинг боюнча 3 жолку чемпиону жана Кыргыз Республикасынын джиу-джитсу 3 жолку чемпиону, Азиянын 1 жолку чемпиону жүрмө джиу-джитсу боюнча. Жана ушундай эле 2022 жылы Испанияда өткөн дүйнө чемпионатынын күмүш медалдын ээсимин. Жана ушундай эле 2023 жылдын Россияда өткөн Россия мамлекетинин Санкт-Петербург шаарында өткөн дүйнө чемпионатынын алтын медалдын ээсимин. Кыргыз Республикасынын спорт чемпиону. Ушунда ушу Каралжар айылынын районунун Каралжар айылында башыгабыз. Мурас спорт клубунан чыккан баламын. Жаш кезимде биз эмнедейбиз ушу айыл аламажол айылдан баштап дейт. Ушу биз дагы акимчилик айлыкөт аз-маз кайрылуу жасап коеюн дедим. Мына ушул жаш балдарга кичине аз-маз өсүп келаткан жаштарга кичине материалдык жактан колдоп койсоңуз деп айтат элем. Эмне дегенде мына биздин залыбызда раздевалка, душ, ушундай эле аз-маз ремонт жетишпей жатат. Ушуну бара өзүңүз колдоп койсоңуздар аябай жакшы болот эле. Эмне дегенде бул жакта келечекте чемпиондор бар. Мен өзүм эмесмин, ушу жаштарга сұрайт элем. Өзүм материалдык, моралдык жактан баары жакшы. Жана ушундай эле Каралжал патриот агаларыбыз жардамын катары өзүнүн чектерге жардам сурайт элек. Ушулардын жол келет урмалдаш арты берүүсүнө чемпионаттарында колдоп коштошуна жардам сурайт элек патриот агаларыбыз. Эмне дейбиз? Ошол мен кайда буюрса андан ары дагы биз дүйнөнү дүңүрөтөбүз. Келечек жаштардын колунда. Таза жаштар, таза Кыргызстан дейт. Ошол баарыңды асалы. Биз азыр биринчи жолу эмнени көрүп атышым. Мына жалаң жаш балдар тренировка кылат экен. Бүгүн көрдүк. Мен булардын өкмөт тарабынан да жардам керек экен. Кудай кааласа буларды дагы өкмөт тарабынан 2024-түн бюджети бекитилсе, ушул спортко дагы карашыбыз керек экен.
Эми жакшы жагы балдардын райондун ушундай балдардын ушундай залда машыгып атканы мени кубандырды. Бул жактан да жардам керек экен. Жардам Кудай кааласа өкмөт тарабынан колдоо алабыз. Ассалому алейкум. Агайын туугандар, бүгүн Мурас аттуу Карагулжада Мурас аттуу машыгуу залына келип калдык. Кудай буйруп, бул жерде 100дөн 200гө чейин балдар тренировка кылат экен, машыгат экен. Булдан эмгектери аябай жакшы, күчтүү, жакшы результаттарды көрсөтүп атыптыр. Кудай буйруп насып этсе, бизден дагы Карагулжадан чемпиондор чыгат деп ишенебиз. Кудай буйруса колубуздан келген жардамды бергенден аябай Кудай буйруса карашып турабыз. Алар инилер Карагулжадан чоңойгон, Карагулжада өсүп чоңойгон агалар bizden dagы суранабыз, анча-мынча аралашып кичине жардам бериңиздер. Көп эмес кичине балдар выездге чыгып атышыптыр, Бишкекке көп чакырып атыптыр. Ушул нерселерден кичине каражат жетишсиз болуп атат деп айтып атышат. Ошону Кудай буйруса агалар инилер жардам берип койсок деп ойлоп атабыз. Рахмат. Саламатсыздар. Мен бул зал боюнча эмнени айтып кетким келди. Бул жерде бизде зал жок болчу да, жок болгон мезгилде ушул балдар кайсы жакка барып зал кылып тренировка кылам деген балдар үчүн Жолдошбеков Аман досумуздун жардамы менен ушул мат коверлор келди. Ошол досубузга да ыраазычылык билдиребиз. Ошо баардыгыңыздарга ийгилик.